күмүш менен жада калса алтын бар. Желбиреген кыргыз желегинде бийик жарашат. Спортчуларды ошондуктан колдогула жакшылап. Дайым кыргыз улут өзү бийик койгон намысын. Кыргызында күрөш чыккан балбандардын алышы. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң таштаба. Муну эреже түрүндө бек ичиңе сактап ал. Угуп жаткан бул ырымды спортчуларга арнагам. Жигиттерге кыргызымдын намысын бек сактаган. Чеберине спорт түрүнөн ары көздө жогору. Дагы бийиктерге жетип бийгиликте бололу. Ошондуктан өчүрүмдү элиң үчүн аяба. Биз силерге ишенерибизди билип алгыла. Талыкпагандар күнүгө өсүп келе жаткандар. Тың жигиттер бар болгула барыңар. Күнү түнү спортчу ала тера кызга машыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Ордуңан кыран жигит кылар эшик алдыда. Күнү түнү спортчу ала тера кызга машыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Ордуңан кыран жигит кылар эшик алдыда. Көтөрүлгөн байрак кызыл эмге кырман терим менен чыгат байнап. Жеңип чыгып мына бүгүн чыкты ал финалга. Азамат сен эр азамат кыран кыргыз алга. Кыргызымдын кыран күчтүү жигиттери алдыга. Элиң үчүн жериң үчүн намысыңды алдырба. Сен үмүтсүң эл ишенген баары сенин колуңда. Атарыта алтын медалды аса кел орунга. Алайын сени мана сатамдын арбагы колдосуң. Тике кара бийик көтөр башың жерге конбосун. Тырыш баары өз колуңда от күйгөндө жалындай. Эске алып беш урукка күч атасын тааныбай. Күнү түнү спортчу ала тера кызга машыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Ордуңан кыран жигит кылар эшик алдыда. Күнү түнү спортчу ала тера кызга машыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Ордуңан кыран жигит кылар эшик алдыда. Кыргыз желегин терең урматтаган ели балап келет эмгегин. Ушунундан жазбай эми өркүндөй бер өсө бер. Сени көрүп үлгү алган жигиттер эрилди бер. Өз тилеген максатына жетемин деп ашыккан. Талыкпай иштеген бала туу өжөр башынан. Эмне дебе спорт дегенде жанын берчү жашынан. Мына бүгүн жеткен ийгинеге анын кашыктап. Сен керексиң эл жериңе алгалай бер чемпион. Спорт чеберинин чебери болор да эл патриот. Сени жигиттер алдыда өсүп келе жаткандар. Тың жигиттер бар болгула барыңар. Күнү түнү спортчу ала тера кызга машыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Ордуңан кыран жигит кылар эшик алдыда. Күнү түнү спортчу ала тера кызга машыккан. Күнү түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга. Ордуңан кыран жигит кылар эшик алдыда. Алгачкы 2012-жылы 11-сентябрда келгенбиз. Досум экөөбүз. Азыркы учурда таксиде иштейм. Командамдын түптөлгөнүнө 1 жыл болуп калды. Алга деп койдук. Команда Алга бул өтө көп терең маани. Анан кийин союз учурундагы эң высший, эң жогорку дивизиондо ойноп жүргөн командалардын бири футбольный. Бул Алга болчу да. Ошонун урматына койгонбуз. Мен койгонмун өзүм. Оюнчулар эми чогуу ойноп жүргөнбүз. Өзү ар бир нерсени башташ кыйын го. Баштап алгандан кийин анан бирин-бири ээрчитип келе беришет экен. Ушинтип эле мен дебейм, мен себепкерчилик болдум. Эми Алла тааланын насип этиптир, ушул бир команда чогулуп 1 жылдан бери көптөгөн оюнчулар келет командага, көптөгөн оюнчулар кетет командадан. Бирок негизги 3-4 оюнчум бар, ошол оюнчулар болуп чогуу биргеликте жүрөбүз дагы деле. Жергиликтүү калк менен ойногонго ушул биздин мына жердештер үчүн уюштурулган достук ынтымак лигасынан терилип бир курама команда ойноп атат азыр Екатеринбургда. Бул лига болсо, бул турнир болсо, жалпы биздин мекендештер үчүн гана уюштурулган турнир да. Турнирдин аты достук ынтымак. Буну биздин аябай чоң жакшы, биз жакшы көргөн агаларыбыздын бириси, бирок бул дүйнөдөн кетти. Камбаров Камчыбек деген агабыз түптөйүн деп жүрүп, бирок тагдыр насип үлгүрбөй калды, бирок ошонун жоктугун билдирбей, ошонун юбилейсин колдоосу менен деп айтсак болот. 1 мартта 2021 жылы баштаганбыз 10 команда менен.
Азыр 3-чү сезон кетип атат. Куда кааласа мына өзүңүз көргөндөй бүгүн жарым финал өтүп атат. Бүгүн куда кааласа 3-чү сезондун жеңүүчүлөрү аныкталат. Эми ар бир команданын чындыгында айтканда демөөрчүлөрү бар. Бизге демөөрчүлүк көрсөткөн кафе Диар. 1 жыл бою демөөрчүлүгүн көрсөтүп, жакшы бизди колдоп, барсак чайын берип, ашын берип, ар дайым бизден маанайыбызды көтөрүп, Жылдыз деген эжекейбиз, Улан деген агабыз үй бүлөсү менен кафе Диар бизди колдоп келет. Достук ынтымак лигасынын ачылышында көптөгөн жакшы адамдар келген, инсандар. Консульстводон келишти, биздин камчагабыздын достору келишти, башка улуттагы. Биринчи сезон ошол камчагабыздын үй бүлөсүнүн колдоосу менен өттү. Бизге болгону гана келип жакшы көрүп бериңиздер. Биздин максат ушул дем алыш күндөрү көптөгөн ушул жаш балдар ичип, чегип, көчөлөрдө ар жерде жүрбөстөн, жок дегенде келип команда түзүшсүн, футбол ойношсун, жок дегенде футбол көрүшсүн деген максатта уюштурулган лига. Таластан болом, Екатеринбургда 2001 жылдан бери ушул жерде окуп, ушул жерде окууну бүткөм, ушул жерде иштеп, үй бүлө бар ушул жерде. Мен өзүм повар, кондитер, анан кийин дагы технологду бүткөм. Бул жерде 14 команда бар, 14 команданын ичинде Өзгөн деген команда бар, Таластан Оро деген команда бар, Ысык көлдөн бар команда. Анан кийин калган ошо берде бир иштеген балдар болуп бир команда болуп чыгышкан. Складтан бар, Fix Price деген Монетка деген команда бар. Бизде берде жөнөкөй эле турнир эмес да, судействону билген адам керек. Ан берде кыргыздардын арасында жакшы судействону билген, правиланы билгендер адамдар жок. Анан ошончуктан биз орустарды да алганбыз. Ачыгын айтсак, 2005-жылкы балабыз бар, лучший игрок Байел деген Сатыбеков. Анан кийин 68-жылкы байкебиз бар. Төрө деген байке базарда иштейт. Негизи биз аракет кылабыз только кыргыздар ойногону. Анан өзбектер балдар деле бар, эми алар баягы кошобуз, кантип кошпой коебуз, анан келип ойнойбуз десе, ар бир команда 2ден бала разрешено да. Албетте, берде Экобайт деген ошо городской лига бар. Биз 1-дивизионго кирдик. Сборный Кыргызстан 312 деп. Ар бир командадан 2ден 1ден бала ойнотуп атабыз. Ар бир жумада бир жолу болот. 4 ай болот экен. Азыр жаңы чыктык. Бир аз неме бар. Недопочу жылыш бар. Жеңип атабыз. Эми жеңилиштер да болуп атат. Эми оюн аягына келе элек, али да 3 ай бар аякта. 3 ай ойнойбуз. Үчөөбүз организаторбуз. Ар бир адам ар бир нерсеге отвечать этет. Эрнис байкебиз ар бир оюндан взнос чогултат. Мен общий взносты анан кийин Инстаграмда карайм. Өмүш байке ошо организатор, анан алда ошо оюндар чогултуп турат, балдар чогултуп турат. Четверг күндөрү тренировкаларыбыз бар. Мен Уралмаш деген командам бар. Уралмашта мен өсүп чоңойгом, окугам. Братчикалар мүкөлөрүм ойношот. Биринчи ошо камчы Аштам атында турнир өткөргөндө биз биринчи место алганбыз. Эми буюрса бүгүн да финалга чыктык. Уралмашты мен өзүм каршылайм. Өзүм карап спонсор. Биздин спонсорубуз мына көкүрөбүздү жалпы турган кафе Диар. Диар биздин урматтуу Улан агабыз менен Жылдыз эжебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алар акча жактан каржылайт, поддержка берет, оюндарга келип көрүшөт. Андан сырткарыдагы бизден диаспора Кыргызстан, Урал Эмил агаларыбыз, лидер байкелерибиз колдоо көрсөтүшөт. Эмил агабыз менен постоянно оюн ойнойбуз. Тренировкаларга келет, бизге өзүнүн опыттары менен бөлүшөт, жакшы советтерин айтат бизге. Биз бул жакта баардыгыбыз иштейбиз. Ар бирибиздин өзүбүздүн ишибиз бар, өзүбүздүн кесиптерибиз бар. Бирок ошого карабастан ар ким өз убактысын бөлүгөнгө аракет кылат. Ошол эң жакшы качествосы биздин командадагы игроктордун. Ар ким өз иштери менен иштешет. Четверг сайын биз өзүбүздүн залыбыз бар. Биздин агаларыбыздын демөөрчүлүгү менен, Эмил агаларыбыздын Жылдыз эже, Улан агаларыбыз менен демөөрчүлүгү менен бизден убакыт тап берилген. Четверг күнү кечиндеси биз тренировка кылабыз. Суббота күнү ушундай лига болот. Азыр лиганын эң аяктап атышат. Эми бул лига ушул менен бүтүп калбайт. Буюрса 13 ноябрда межнациональный болуп атат. Сборныйлар арасында турнир болот. Ал жакта мындай Россия эле болбойт, ал жакта африканецтер болот, египтяниндер болот, Азербайджан, Армения дегеле ушул Екатеринбург шаарындагы ар бир улуттун өз күчтүү командаларын чогултуп келишет. Биз былтыры катышканбыз. Былтыры катышып Өзбекстан менен 3-орунга ойноп 3-тө ээлегенбиз былтыры. Өмүрүңүздү мындай жаман нерселерге эмес, жакшы мындай өзүңүзгө польза алып келген
жакшы нерселер менен алек болуңуздар. Ал эми Кыргызстанга ысык салам. Ушундай суук Екатеринбургтан ысык салам. Буйрса биз дагы барып, Россиядагы кыргыздар барып Кыргызстанда жашаганга Алла таалам насип этсин. Отрывай ты меня от футбола, от последней великой игры, от победного звонкого гола, от зеленой поляны сестры. На стадионе осенние ветры гонят стаю усталых газет. Я надену футболку и гетры, я болельщик, каких больше нет. Футбол, футбол, мой любимый. Футбол, 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 мы любим футбол. Не отрывай ты меня от надежды, к утру для меня не зайти. Только юность футбольная, где ж ты, я прекратил, встал за своих. Эх, если все повторилось сначала и куда помечи. Не надо, до конца! Вот и сердце опять застучало, но судья дал финальный свисток. Но судья дал, но судья дал финальный свисток. Футбол, футбол, я люблю тебя. Футбол, футбол, мой любимый. Спасибо всем за хороший сон ойын. Футбол, мы любим футбол, 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 мой любимый.
Да, все, по свистку, пожалуйста. До столба, до столба. Спасибо. Есть! Элеман hakem, блядь, держись! Bizden игрок, Элеман, ayak durma! Arkan kaldı! Блядь, посмотри, что делаешь. Помоги его, он тебя. Мен кичинекейимде 6 жашта Union деген клубка баргам. Мен азыр Лидер деген клубта ойнойм. Мен өзüm бул жерде мындай интерес оюндарды эле ойноп жүргөм өзüm. Кийин бул балдарым ээрчип барып жүрүп эле футболго кызыгып, ошол бойдон футбол ойноп кетишти да. Жерде Урал деген академияда дагы тренировка кылып жүрдү. Жүрөт да мындай аздаган эле. Жерде азыр жерде Кыргыз лига ачылган, Россиядан иммигранттардын арасында. Ушул жерде балам ойнойт. Кыргызстаныбызга тынччылык, аманчылык болсун. Алла эмеле мындай азыр эмес ситуациялар болуп, өнүгө берсин эми Кыргызстаныбыз. Алга азып жүрө берсин эми. Ошол тынччылык, аманчылык эле болсун. Бар Кыргыз элинде. Üçüncü sezon ayakta otat. Полный стадион. Здесь начинается футбол. Assalamu alaikum kadırlı mekendeşler, жердештер, легалдар. Кандайсыздар? Барыңыздарға чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин жакшы ниетиңиздер менен, сиздердин жакшы салымыңыздар менен Кудай кааласа бүгүнкү достук ынтымак лигасынын күзгү сезону 3-сезону аягына келип жетти. 14 апта бою биз менен чоң болгонуңуздарга жана күйөрмандарга дагы чоң ыраазычылык билдирип, күйөрмандарга дагы бир колдорабыз. Анан урматтуу коноктор, основатель мен, негиздөөчү мен, организатор Эрнис мырза, Мотив Семетей деген жигиттерге дагы чоң ыраазычылык.
Анан көп жылдар бою футболдо жакшы салымдарын кошуп келаткан эми аксакалдарыбыз бар, агаларыбыз бар, эжелерибиз бар арасында. Ошондон эми сый-урмат көрсөтүп, аксакалдарга сөз берели. Кандай дейсиздер? Бул жака чакыра турган эми. Сапар айткандай эле, АФЛ, ФИФАнын президенти Мишель Нурбай деген ага. Нурбай акама кошуп, жакшы футболго дагы чоң салымдарын кошуп, Кудай кааласа, дагы мындан да чоң салымын кошот. Мен Самиев Эмил деген да агам келген. Келин, сиз да кошолуңуз. Будущий чемпион команданын тренери. Ассаламу алейкум, кымбаттуу футболисттер, жаштар. Бүгүнкү оюнуңарга мына негизи мына турнирге чоң рахмат. Аябай жакшы ойнодуңар. Дайыма ушундай жакшы ийгиликтерге, жакшы оюн көрсөтүп, ынтымак достукта жүрө бергиле. Эми бул оюн экен, футбол особенно бул анча-мынча эмоция менен кичине кээ-бир жерлерде алдырып коютабыз, бирок ушуну жок кылганга аракет кылсаңар, анан сураныч сыртта туруп болеть эткен күйөрмандарга анда судьяны карабай туруп чуркаганыңарды токтоткула. Бул өзүбүздүн кыргыз салтка дагы жатпайт, анан мусулманчылыкка дагы жатпайт. Бул келип туруп эле анан сурабай эле жакалашкан бул жакшы иш эмес. Анан эми мына оюн көрсөткөнүңөргө чоң рахмат. Дайыма ушу жакшы оюн көрсөтүп, келечекте силерде кийинки муунга дагы жакшы үлгү калтыра турган жигиттерден болуп жүрө бергиле. Assalamu alaikum, mekendештер, жердештер, футболисттер. Бүгүнкү финал күнүңөр менен Өмүш сага, Өмүрбек. Сага чоң рахмат уюштуруп. 4 адамдын идеясы менен ушунча канча адам чогулуп отурат да мына бүгүнкү күндөчү. Бул идея бул 1 жыл эмес, 2 жыл. Мына буга чейин Кыргызстан урал диаспорасы жетектеп келген Каримов Камчы баштап келген да бул негизичи. Буну көпүңөр таанысыңар, көпүңөр билесиңер. Анан акырында Нурбай ака сиз билесиз, баягы кубоктон жасап кеткен, билесиз да. Ошо кубокту мага бергенде да. Мынаны жасатабыз. Мынаны Лига чемпионго өткөрөбүз депчи. Колдон колго өтсүн деп ошо Каримов Камчы баштаган өзү бул идеяны. Анан ушундай экен, тагдырдын пешенесине жазган экен, кетти, жаткан жери жайлы болсун. Ошол бирок уюшулуп алган. Ол кубок 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө оюнуп калган, ачыгын айткандачы. Камчакен биринчи байгесине коюлган да. Андан кийин кандай кылабыз деп Нурбай ака менен сүйлөштүк, Нурбай ака. Келишпей айткан, бирок ошонун баарын топтогон мына Өмүш да, Өмүрбек. Бул балага да рахмат чоң. Анан ошол жерге келип көрүп болельщик болуп берген баарыңарга чоң рахмат. Оюнго катышкандарга да чоң рахмат. Чындыгында бул эми оюнду баары бирөө утуш керек да. Бүгүнкү күнү эми ошол оюндун эмеси чыкты да. Жеңүүчүсү чыкты. Ошол эми баарыңарга ден соолук, узун өмүр. Ушу алыста жүрөбүз. Ынтымактуу болойлу. Ана Нурбай ака да айтып кетти. Эмоцияга алдырбай, бир аз өзүдү кармап, тартип болсо жакшы да негизичи. Кайсыл жерде болсо тартип болсо, өзүбүздү жакшы көрсөтүп, спорт жөнүндө спорт эмес да, достук дегендей мамилени дагы жакшы кылып. Айтып өтө кетчү нерсе дагы 13-ноябрда Манежде эме болгон атат, чоң турнир болуп атат. Ошол Россия жергесинде, то есть Уралда жашаган бүт мигранттардын чемпионаты. Мындайча айтканда диаспоралардын ортосунда лига да. Ошого да катышып, Кудай буйрса, ошол жерде да өзүбүздүн күчтүүлүгү көрсөтөйлү. Ынтымак болуп, ошол жерге да барганда балет этели 13-ноябрь бир эле күн болот. Башталат. Ошол эми уткандарга ийгилик, алгандарга дагы сөз кезегин өтө салымы чоң, өтө сөздөрү өтүмдүү, өтө ушунча жүктү көтөрүш кыйын да. Ар бир адамдын капризин угуш кыйын булчу. Алиге Сапар досум айткандай,
тойдун түйшүгүн той кылган адам түшүнөт дегендей, футбол уюштуруп көрсөңүздөр, билесиздер ушул адамдардын ушунча жүктү көтөрүп жүргөнүнчө. Сөз кезеги биздин уюштуруучулар Эрнис менен Семетейде болсун, ыраазычылык каттан баштайбыз. Достук ынтымак күзгү мемез аяктады. Азыр биздин ыраазычылык каттарыбыз бар эле, ар бир командага кол чабып коштоп тургула. Акташ командасына. Оп! 5-нчи место. Ыраазычылыкка ыйгарылат. Бизден ушул күзгү 3-сезондо активдүү ушул бүгүнкү достук ынтымак лигасына катышкандыгы үчүн ыраазычылык катты Оро деген командага ыйгарган уруксат этебиз. Биримдик деген командага ыйгарылат. Биримдик. Колдоруңуз ар дайым бар болуңуз. Спорт менен башка үчүн. Өтө сонун команда келген бул. Непредсказуемый команда Ысык Көл деген командага да ыраазычылыкка Англиядан эң сонун жамаат быйылкы 3-сезондо жаңыдан дебютанттар кирип, бирок өтө сонун турнирлик таблицада жакшы очко менен, жакшы упайлар менен жакшы орунду ээлеген, 7-орунду ээлеген ушул турнирдин катышуучусу болуп, активдүү самый аферисттер келген ким? Команда ЕТБ. Екатеринбург команда борборун жетектеген Сапар Исаков. Көптөн бери Исаков дебей калды, ким премьер-министр депортациялык камал кеткен. Ханой деген команда. Ханой, ким түшүнбөсөңдөр мен тамашаладым. Ханой бул эми Вьетнамда. Бир нерсени айтып коелум, могу Ханой командасында мына жалгыз ушул Умар өзү спонсордук этип команданы. Өзү жанынан 2 сезондон бери акчасын өзү төлөп командасын алып чыгып атат. Ушуга да молодец. Биздин деле команда Келечек деген команда келген. Катышкан. Келечекке да бир болсо. Ladies and gentlemen, эң сонун команда. Бул Монетка. Бар мı? Formasını айтып турат. Сиңе тапкандар жала. Көмүш. Анан эң жакшы, эң сонун дагы бир команда катышты. Булар өтө пайдалуу биздин мекендештер, пайдалуу жердештер. Ким? Стоматологтор Алиф Дент деген команда. Ким бар? Достору. Алпол. Достору ким бар? Тааныштар. Бар экен. Барбы? Бар болмойт. Состав бар. Дамир брат жүрөт эле го. Дамка. Болду. Бүгүнкү 3-сезондун достук ынтымак лигасындагы эң мыкты дарбазачысы болуп, голосование боюнча бизден Исмаилов Максат деген. Результат 14 пропущенный. Успели не забитый. Эң пайдалуу, эң сонун, эң мыкты оюнчу деп достук ынтымак лигасынын 3-сезонунда эң мыкты игрок, эң мыкты оюнчу бул Уралмаш командасындагы мелкий кичинекей Марсель дейт. Марсель деген игрок. Молодец. Кыргыздардын жүзү, Кудай кааласа, жакшы агенттерди тапсак, оны Европага жөнөтөбүз. Ушундай ниеттерибиз бар. Бул достук ынтымак лигасынын эң мыкты чабуулчусу, бомбардири, атакующий игрок ким десеңиздер,
Алтын уулу Байел деген. Атасы карьерада муралек алтын ичти. Эң мыкты калыс деген өзү бир эле калысыбыз болду да. Бир эле калыс. Экинчи сезондо легендарный Виталик деген жигитибиз келбей калды бүгүн. Ого Эрниске беребиз, Эрнис өзү алло деп тапшырып коет, Ол чагалар болсун. Виталик. Виталя, это специально для тебя. Потом деньги на карту берем. 3-чү сезондо 4-чү орунду ээлеген. Сонун характери бар, то жок. Самая нестабильная команда был менин командам. Алга! Деревянный медальдар. Деревянный, Сёма, жердем задишь. Ой, необычный. Общий. Опа. Үйүндө медаль жоголтат. Письмо. Анан кейін сыйлыққа. 4-чү место. Алла гел. Алла гел. Гел. Мынаны тартын. Раса чоңду көтөрөт экендер. 5000 рубль. 5000 рубль. İçine sal. Anam koy. Karızınar berk olur. Достук ынтымак лигасында 3-чү сезондо 3-чү орунду алган, бүгүн аябай сонун оюн көрсөткөн экс-чемпион Өзгөн командасы. Молодец, белый. Някам ара. Vardı mele getireyim. Üçüncü mesle 15.000. Kubak. Ya akşam arda Allah'ı. Bunlarına 60 kilo. Aç. Экинчи орун ээлеген футбол боюнча бүгүнкү финалга чыккан, финалдын беттешүүчүсү эң сонун команда бул ким? Бул Семетейдин командасы. Ура! Тоже экс-чемпион. Вы не лучшие. Лучшие. Камера мне кто что-то. Ремчин команда капитаны. Молодец. Акча 20 миң. Акча 20 миң емнаке кубок. О, молодец. Birinci mesle жоқ. Урматтуу футболисттер, көңүл буруп коюңуздар. Күзгү сезондун Достук ынтымак лигасынын 3-чү сезонунун наконец-то ушул команда жетти. Ушул командага буйруду бүгүн аябай сонун оюн көрсөттү. Бир жакшы гол чабыңыздар. Молодцы.
Жақсырақ ой. Поднимай и речевку запивай. Все кричат, ну давай, забивай, забивай. Руки вверх поднимай и речевку запивай. Biz көптөн бери ойноп келебиз. Минимум 15 жылдан бери. Biz базарда иштегендер менен постоянно жумуштан кийин ойноп турабыз. Анын эң кичүүбүз 13 жашта, эң чоңубуз где-то 40 жашта. Oyun öttön sonum boldu. Köptön beri kütüp kelkan. Жакшы oyun boldu. Полуфинал, финал өтө напряженный oyun болду, жакшы oyunlar болду. Бардык эле команда утам деп келген. Алла Таала бүгүн бизге буйруптур, базар командасы биринчи месттен алдык. Буга чейин деле утуп келгенбиз. Челябинский, Тюмень, даже Москва деле барып ойноп келтабыз. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, жерлештер. Дайым ушинтип спортту колдоп туруңуздар. Дайым бизге дух берип туруңуздар. Не только бул жерде, даже Европага чыгып ойноп келели иншалла. Екатеринбургда!